Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Россия Федерациясынын жарандыгын алган мекендештери көп. Бирок ошол жарандык силерди мыйзам бузууга жол бербейт. Административдүү правонарушение болсо дагы, кылмыш иши болсо дагы ошол жарандыкты кайрадан жокко чыгарып койгонго Россия Федерациясынын укук коргоо өкүлдөрүндө толук кандуу укугу бар. Мындай окуялар болуп келип атат. Кудайга шүгүр, кыргыздардын арасында боло элек, бирок башка жарандарды, башка улуттарды Россиянын паспортун жокко чыгарып коюп атат. Ушул боюнча кыскача видео көрүп коюңуздар. Көрөрдүн астында биздин каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар, мекендештер. Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области сообщает, что гражданство Российской Федерации, приобретенное вами на основании решения Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18.09.2020 года, решением Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 декабря 2023 года прекращено. Паспорт гражданина Российской Федерации серии лежит сдача в отдел по вопросам гражданства, по вопросам миграции УМВД России по Кировскому району города Санкт-Петербурга. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт. На основании чего тоже понятно? Нет. У вас был приговор суда. Да. 3 года условный срок. Да, на основании этого у вас лишение гражданства. Здесь внизу уведомление на руки получил, поставить сегодняшнее число, подпись и расшифровка. Уведомление на руки получил.